Чубагажы Жалиловдун жубайы бала бакча ачты. Жолдошун жоготкондон кийин өзүн алаксытуу болгон. Белгилүү дин алымы Чубагажы Жалиловдун жубайы бала бакча ачты. Бул тууралуу Супер KG порталына окурман билдирди. Айтымында бакчанын аты алымдын кыздарынын биринин атынан коюлган. Дин алымынын жубайы Айсалкын айымдын бала бакчада иштегенин тастыктаган. Бул чөрөдө 7 жылдык тажрыйбасы бар. Ал буга чейин эле жеке бала бакча ачууну кыялданып жүргөнү маалым болду. Мындан тышкары анын бала бакча ачуусуна дагы бир себеп жолдошун жоготкондон кийин өзүн алаксытуу болгон. Булак Супер KG. Назира Айтбекова. Койнума кирген жигиттердин өлүгү чыгат. Тапан кыз Назира Айтбекова азыркы жигиттер тууралуу тамашалуу пикирин жолдоду. Мени менен сүрөткө түшүп аткан мырзалар күздүн жалбырагынан бетер дирилдеп, титиреп турушат. Койнума кирсе өлүгү чыгабы деп коркосуң. Духу жетпей жүрөт көбүнүн деген. Булак KG. Элнура Алканова Самара Каримова менен бирге жеке музыкалык мектеп ачат. 22 январда Самара Каримова Ош шаарындагы Ниязалы Борошов атындагы музыкалык окуу жайдын жетекчиси кызматынан баш тартты. Бул тууралуу ал социалдык тармактардагы баракчасына жарыялаган. Өз кезегинде белгилүү журналист Элнура Алканова ырчыны колдоп, жеке музыкалык мектеп ачууга чакырды жана ал Каримованы колдоого даяр экенин билдирди. Эске сала кетсек, 15 октябрда соттун чечими менен Самара Каримова кайрадан 2019 жылы дайындалган кызмат ордун калыбына келтирген. Бирок мекеменин кызматкерлери анын дайындалышына кескин каршы чыгышкан. 2 жумага уланган нааразычылыктардан кийин ырчы өзү бул кызматтан кетти. Булак Назар News KG. Кайрат Пиримбердиев. Жаңы чыгармамды мамлекеттик каналдарга чыгарууга аракет кылам. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кайрат Пиримбердиев жаңы ыр жаздырып, клип тарттыруунун үстүндө иштеп жатат. Ырчы чыгарма даяр болсо мамлекеттик делинген каналдардан, радиолордон уктуруп көрсөтүүгө аракет кылаарын жазып чыкты. Буга чейин маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков ырчынын ырларын уктурууга тыюу салабыз деп кийинчерээк Марал радиосу уктурбай турганын билдирген. Булак Аргумент KG.